Урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу байкелер, аталар, инилер, биринчиден бүткүл ааламды жоктон бар кылып жараткан, өтө мээримдүү, ырайымдуу, боорукер, кечиримдүү Аллах Таалага бардык мактоолор, шүгүрлөр, даңктар жана алкыштар болсун. Ал эми бүткүл ааламга рахмат болуп келген пайгамбарлардын эң акыркысы, соңкусу, кыямат күнгө чейин ар бир үммөт бактылуу болсун деп жашоосун арнаган, жадагасы акыркы демине чейин ушул үммөтүн бактылуу болсун деп мээнет кылган, кыямат кайымда ар бир адам нафси, өзүм үчүн коркуп жатам деп турган күнү Аллахтын астына шафаат кылып, Аллахтын астына жалынып, жалбарып, «Я Аллахым, ушул үммөтүмдүн күнөөсүн кечир» деп, ушул караңгы, коркунучтуу, бушайман күнү дагы сиз менен биз үчүн шафаат кылып, ортомчу болуп, Аллахтын астына жалынып, жалбарган сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга жүрөгүбүздүн түп тамырына чыккан салам жана салаваттар болсун. Саллаллаху аля Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам. Аллах субханаху ва таала өтө мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү. Аллах Тааланын каалоосу менен, Аллах Тааланын айкөлдүгү менен, Аллах Таала бизди бул жума күнү мечитке жума намазга алып келди. Кимде ким жума күнү үйүнөн жакшынакай жуунуп алып, жакшынакай кийимдерин кийип, мечитке келсе, атайын жума намазы окуйм деп, имам хутба кылган кезде жакшылап кунт коюп уга турган болсо, ар бир кылган кадамына Аллах бир жылдык орозонун сообун жана бир жылы тахажжуд окуп чыккан сообун жазат. Ушундай улуу фазилетти Аллах Таала баарыбызга насип кылган болсун. Ким кайсыл ниетте, кайсыл максатта мечитке келип ген болсо, Аллах Таала каалоосун, максаттарын орундаткан болсун. Урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах субханаху ва таала бардыгыбызды мусулман кылып жаратты. Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Бардык мусулмандарды Аллах Таала бир дене сыяктуу кылып койгон. Иннамал муъминуна ихва, чындыгында бардык ыймандуулар, кимде ким ла илаха иллаллах келмесин айткан болсо, алар бир туугандар болот. Дүйнө жүзүндөгү бардык мусулмандар бир дене сыяктуу. Ал улуту кайсыл болсун, кайсыл тармакта жашабасын, кайсыл жерде жашабасын, бирок ал мусулманбы, ал сиз менен биздин мусулман бурадарыбыз болот. Аллах Таала бардыгыбызды жоктон бар кылып жараткан. Жаратып, жөн эле таштап койбостон, дүйнө жана акыретте бактылуу болсун деп Аллах Таала сиз менен бизге дин берген. Кимде ким ислам динге разы болсо, ман родия биллахи роббан, кимде ким менин Кудайым Аллах деп разы болсо, пайгамбарым Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам деп разы болсо, жана диним ислам деп разы болсо, диниңе уялбасаң, динде жүргөндөн сыймыктанып, мактанып, диниңе разы болсоң, ваджабат лахул жанна, ушул адамга бейиш важип болот, бейишке сөзсүз керет деген. Бардыгыбызды жоктон бар кылып жараткан Аллах Таала түбөлүктүү эзелтеден бар зат. Бардыгыбызды, бүткүл ааламды Аллах гана жараткан, Аллахтан башка жаратуучу жок. Көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөндүн бардыгы, асманда болсун, жерде болсун, кичинекей кумурскадан баштап Жибраил алейхиссаламга чейин бардыгын жараткан бир гана Аллах Роббил Иззат. Аллах жаратуучу, жараткандан кийин ал жаратуучу деген атка ээ болгон эмес. Балким бардыгын жаратыштан мурда эле Аллах жаратуучу, Холик деген атка Аллахтан ээ эле. Бардыгыбыз бир убакта жок элек. Аллах Таала сиз менен бизди жоктон бар кылып жаратты. Ва жа'ала лакумус сам'a вал абсара вал афида ла'аллакум ташкурун. Аллах силерге эненин жатында көз берди, кулак берди, жүрөк берди, аң сезим берди. Балким силер шүгүр кыласыңар деди.
Allah'a şükür kılışımız gerek. Allah'ın bergen жақшылығына şükür kılışımız gerek. Sizge biro gelip jön ele hiç neke kılbasanız deyle 5000 so'm akça berse kançalık razı bolup rahmatını aytасыз. Biro gelip 50.000 so'm akça berse kança razı bolosuz. Biro gelip 5.000 dollarlık maşinanın açkıçın berse kança jıl anı maktap rahmat aytıp şükür kılasыз. Emi Allah Taala göz kulaktı verdi, jüröktü verdi, kandı aylandırıp жатқан Allah la'allakum tashkurun. Balkim siler Allah'a şükür kılasыңар dedi. Allah'a biz pendeler şükür kılışımız gerek. Bizde Allah jokton бар kılıp jarattı. Enenin kursağında kaalagандай сүрөт berdi. Emi urmattуу musulman bir tuğandar, biz bul жашоодо түбөлүктүү kalbayбыз. Erteli je geçpi bardığımız Allah'tın astına barabız. Ölüm bul çındık. Ölümde hiç kim jaşırın kıla albaydı. Ölüm bul jaşırın nerse emes. Ölümdü gün sayın süylösöң erте gelip kalbaydı. Ölümdü unutup koysoň ölüm geç gelip kalbaydı. Yabna Adam, ey adam balası, la tansal mauta fa innal mauta la yansak. Sen hiç kaçan ölümdü unutpagın. Anken ölüm sen hiç kaçan unutpaydı. Biz ölümdü unutup koyuşuz mümkün tuğandar. Bir ay ölümdü unutup koyuşuz mümkün. Men dagı ölüm da degen unutup koyuşunuz mümkün. Birok bilip koyunuz tuğan. Ölüm hiç kaçan sizde unutpaydı. Ankeni kabır mürzö gün sayın bizge kayrılıp aytat. Ey adam balası, azır siler menin üstümde basıp jürösüңөр. Birok bir gün gelet men astıma giresiңер. Siler azır men üstümde ar kaysı mömö jemişti jep jürösüңөр. Bir gün gelet men astımda kurt kumurskalar silerdi jeydi. Genen kesir jürösüңөр. Birok kiçinekey, karangı, eşigi jok, törü jok, kabırga bir günü gelesiңер deydi. Bardığımız tuğandar, mürzöge barabız, hiç kimimiz kaçıp kutup kete albayız. Ölüm bul çındık. Erteli geçpi urmattуу tuğandar, ar birimiz Allah'tın astına barabız. Allah Taala aytat: "Minha khalaqnakum ve fiha nu'idukum ve minha nukhrijukum taratan ukhra." Biz sizlerdi topraktan jaratkanбыз. Kayra topraktın içine girgizebиз. Kıyamatка çeyin toprakta jatasың, anan kıyamat kayımda kayra topraktan sizlerdi çıgarabыз, sizlerden bir eret surakta alış üçün degen. Allah Taala urmattуу tuğandar bardığımızды jön ele jaratkan emes. Kur'an-ı Kerim'de Allah Taala aytat: "Afa hasibtum annama khalaqnakum abasa ve annakum ilayna la yurcaun. Ve annakum ilayna la turcaun." Ey pendeler, siler emne oylop jatasыңарбы? Biz silerdi jön ele, oyno ele, maksatsız ele jarattı dep oylop jatasыңарбы? Hiç kaçan mындай boluşu mümkün emes. Jana kıyamatta bizdin aldыбызга kaytıp gelbeyim dep oylop jatasыңарбы? Allah Taala siz menen bizdi urmattуу tuğandar jön ele, maksatsız ele, paydasız ele jaratkan emes. Kaysı ele nerse jön ele jaralıp kalsın. Taştın dagı maksatı var, çöptün maksatı var, kumurska dagı ketip atat, anın dagı maksatı var. Birok adam balası jön ele jaralıp kalışı mümkün emes tuğandar. Allah Taala siz menen bizge kıska жашоону bergen. Ey adam balası, uşul kıska жашоодон түбөлүктүү акыреттин жашоосун камдып калгыla. Uşul түбөлүктүү акыреттин жашоосуна даярдыкты көрүp калгыla деген. Анткени эртеңгиле кыямат алдыбызга келет. Al kıyamat bilesiңерби? Wa kana miqdaruhu 50.000 sana, 50.000 yıl kıyamat kayımının ölçömü. 50.000 yıl kıyamatta har birimiz Allah'ın astına turabız. Turgan кезде жылаңач болосуң, жылаңаяк болосуң. Har bir soğukka muhtaç bolosуң. Ata-enең kaçıp kalat. Bir tuğandar kaçıp kalat. Östürgön çoңoyutkon bala çakan kaçıp kalat. Alar dagı bir soğukka muhtaç bolup kala turgan gün gelet tuğandar.
Кыямат күнү адамдарга тозокко чечим чыгарылган кезде тозоктун эшиктин алдына алып келинет. Ошондо тозоктун кароочусу Малик деген периште бар. Ошондо ушул күнөөкөрлөргө кайрылып сурайт. Манантум я юхал ашкия. Эй бактысыздар, күнөөкөрлөр, силер кимсиңер? Алар болсо ушунчалык сүрдөгөндүктөн пайгамбарын атын унутуп калат. Алар айтышат, биз Куран түшүрүлгөн элдербиз. Дегенде Малик деген падыша айтат, Куран бир гана пайгамбарлардын арасынан Мухаммад деген пайгамбарга гана түшкөн. Ушул Мухаммад деген атты угуп, ооба, биз ошол Мухаммад пайгамбардын үммөтүбүз дейт. Ошондо Малик деген тозоктун кароочусу периште айтат, Алам я'тикум назир. Силерге эскертүүчүлөр келген эмеспи? Силерге акыйкат сөздөр айтылган эмеспи? Эй адам баласы, көзүңдү ачкын. Сен түбөлүктүү жашабайсың, түбөлүктүү акыретке барасың. Сен дүйнөгө алданып калбагын, кумарга алданып калбагын, дүйнөдүн кооздугуна алданып калбагын, нафсиңдин жамандыгына алданып калбагын, шайтанды ыраазы кылам деп шайтанга шакирт болуп калбагын, мээримдүү райымдуу Аллахты наразы кылып калбагын. Сага айтылган эмес беле? Айтылган эле, бирок укканмын, бирок амал кылган эмес элек дейт. Аларды тозокко киргиле деген кезде айтат, Я Малик, изаллана фанабки аля анфусина. Эй Малик, бизге уруксат берчи, биз акыркы жолу ыйлап алайлы дейт. Адамдар тозоктун астында ыйлайт. Билесиңер кандай ыйлайт? Бул дүйнөдө биз ыйласак, жарым саат ыйлайсың, 1 саат ыйлайсың, көзүң шишигенче, бетиң шишигенче ыйлайсың, 1 жума ыйлайсың, бирок сен жашың токтойт. Бирок ушул кыямат кайымда адамдын жашынан көзүнүн ушунчалык жаштар чыгат. Жаш чыгай берип, акыры жаш калбай калып, көздөн ириң менен кан чыга баштайт. Ошондо тозоктун периштелер көрүп айтат, Ма ажмала хазал бука. Көзүңөрдөн чыгып аткан хай, өтө сонун көз жаштар. Лау кана фид дуния мин хошатилла. Эгерде силер азыр эмес, могу дүйнөдө жүрүп, Алладан коркуп ыйлаганыңарда, ма массаткумун нарул яум. Анда азыр силерге тозоктун оту тийбейт эле. Азыр тонналап ыйлагын, океандап ыйлагын, бирок эч кандай пайдасы жок тугандар. Эч кандай пайдасы жок. Ал жакта канча ыйласаң дагы, канча сен Аллахтын астына боздоп ыйласаң дагы, бирок эч кандай пайдасы жок. Анткени кыяматта бир дагы сооп кыла албайсың. Бушайман боло турган күн, пайгамбарлардын жүрөктөрү калчылдап турган күн, ар бир адам бир соопко муктаж болуп турган күн, эч кимге жардам бере албай турган күн келет тугандар. Эч кандай пайда келбей калат. Ошону тозок айдалып кетет тугандар. Аллах Таала сиз менен бизге вакыт берди. Азыр сен мээнет кылып калгын, ата-энеңдин бир тууганын жашоосуна мээнет кылгын, Алланы тааныштыргын, жашоосуна дин андап калгын. Аларга Алланы тааныштырып, түбөлүктүү жашоого даярдыкты көрүп калсын. Болбосо эртеңки күнү Азраил периште келген кезде өкүнүп калат. Өтө чоң өкүнүч болот, бушайман болот, бирок кеч болуп калат тугандар. Кеч болуп калат. Сиздин жашооңузга канча жыл калды? Ким гарантия бере алат? 60, 70, 80ге чейин чыгам деп. Гарантия, кепилдик адамдын жашоосуна берилбейт. Кепилдик ал буюмга берилет. Холодильник, телевизор алсаңыз, сизге гарантийни талон жазып берет. 3 жылга чейин бусулса алмаштырып беребиз, оңдоп беребиз, акчасын кайтарып беребиз дейт. Бирок адам баласынын жашоосуна ким кепилдик бере алат? Эмки жума намазга чейин барсыңбы, жоксуңбу, ким кепилдик бере алат? Керек болсо сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам эки дүйнөгө ааламга рахмат болуп келген пайгамбар айткан: мен оң жака салам берип, сол жака салам бергенче жашаймынбы, жашабайм, кепилдик бере албайм деген. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах Таала бизге жашоону берди, ойносун деп эмес, күлүп жыргасын эмес,
sen эс ала турган жер кабыр болот. Эгерде ыймандуу өлө турган болсок, мункар накир периштелер келип сизге 3 суроону берет. Ман роббука, сенин жаратуучу Роббиң ким? Ман набийюка, пайгамбарың ким? Ма дейнука, сенин динин кайсыл деген суроо берилет. Ким ушул суроого жооп берсе жарыя болот. Пендем чындыкты айтты. Ошондуктан афришуху минал жанна, бейиштин төшөгүн төшөгүлөр. Ва албисуху минал жанна, бейиштин кийимин кийгискиле. Вафтаху лаху баба минал жанна, бейиштин эшиктерин ачкыла дейт. Эс ала турган жер тууган мүрзөдө эс аласың. Ушул жакта бейиштин төшөгүнө жатып, бейиштин кийимин кийип, кыяматка чейин эс ала турган жер ал мүрзө болот, бул дүйнө эмес. Бул дүйнө менет кыла турган учур. Асманга таш ыргытсаң башыңа таш түшөт. Огородко сен картошка айдап коюп, күзүндө помидор күтпөгүн, өзүңдү алдаган болосуң. Жашоодо бир дагы сооптуу амал кылбай, Алланы разы кылбай эле эртең бейишти кантип күтөбүз? Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, бардыгыбыз мусулманбыз. Бардыгыбыз бир дене сыяктуубуз. Качан бир дене мүчөңүзгө кыйынчылык келсе, бүткүл дене кыжалат болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларды ынтымакка, мухаббатка, итаатка үйрөткөн пайгамбарыбыз. Алланын жардамы, Алланын берекеси качан келет? Качанда мусулмандардын ортосунда ынтымак, сүйүү, мухаббат боло турган болсо. Кыямат кайымда Аллах Таала айтат: "Кайнал мутахаббуна фия", менин разылыгым үчүн бири-бирин жакшы көргөн адамдар кана дейт. Дүйнө үчүн эмес, мансап, кресло үчүн эмес, бийлиги үчүн эмес, Аллах разылыгы үчүн бирөөнү жакшы көргөндөр кана. Келсин ошолор дейт. Алла ошол күнү мээримдүү рахмат көлөкөсүнө отургузат. Биздин ислам тарыхыбызда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мединадан Меккеден Мединага көчүп, хижринин 3-жылында Шаввал деген айында Ухуд деген газат болгон. Ага чейин Бадыр согушу болуп, 313 мусулман сахабалар 1000 деген капырларды уткан эле. 1000 деген капырлар жеңилип, утулган эле. Өчтөрүн алабыз деп даярданып, күчтөнүп, кийин Ухуд газатына келген. Ошондо 3000 Курайш капырлар келген эле. 700 соочон эле, 200 атчан, 300 төөчөн келишкен эле. Артына керек болсо 15 аял да болгон эле. Алар болсо артка качпагыла, коркок болосуңар деп артынан аларды гүлдөп турган эле. Пайгамбарыбызга кабар жетти: 3000 Курайш келатат, мусулмандарды жок кылат деп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар менен машвара кылып, ичинде салгылашабызбы, сыртындабы, ушундай кеңеш болуп сыртында болот. 1000 сахаба чыгат. Медина менен Ухудтун ортосуна келгенде 1000 сахаба турат. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бардыгын карап, арасында Абдулла ибн Убай, мунафыктардын 200-лөрүнүн чоңусу болгон эле. Ал айтты: "3000 келе атса, биз 1000 эле болсок, биз утулуп калабыз. Бул согуш эмес. Биз деп ушунтип азгырып отуруп 300 адамды алып кетип калган. 700 эле мусулман калган эле. Бул жакта 3000 адам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла Таала жардам берди. 700 сахабалар батыр эле. Аллах Таала аларга жардам, жеңишти берген. Ушул согуштан мурда пайгамбарыбыз тоого Жабалир Румат кичинекей дөңсөгө Абдулла ибн Жубайр деген сахабаны амир кылып, силер ээлөөңөр ушака чыгып тургула, түшпөгүлө деген. Биз утулсак дагы түшпөгүлө, утсак деле түшпөгүлө, олжону чогутсак дагы түшпөгүлө. Биз утулуп, жеңилип, куштарлар келип бизди чокуса да түшпөгүлө. Мен бир адамды жибермейинче түшпөгүлө деген. Кийин салгылашуу болгон кезде мусулмандар утту, олжолор терип баштаган кезде ушул тоонун үстүнө турган 50 сахабанын бир ривайет боюнча 40, бир ривайет боюнча 42си түшүп кетти. Абдулла ибн Жубайр разияллаху анху айтты: "Эй, түшпөгүлө, пайгамбар түшпөгүлө деп айтпады беле? Эй, биз уттук го, мына олжо чогутуп атышпайбы" деп укпай түшүп кеткен эле.
Халид ibn Валид ал кезде мусульман эмес эле. Ал артынан аңдып туруп, буларды калган 8-өн 10-өн өлтүрүп, артынан кол салган эле. Ушинтип кыскача айтканда, эки жактан кысым келип, пайгамбарыбызга өтө оргун болгон эле. Тиштери сынган, эриндери пайгамбарыбыз айрылып калган, аңга кулап калган. Шайтан келип кыйкырды. Кутила Мухаммад, Мухаммад өлдү деп кыйкырган эле. Өтө кыйынчылыктар келген эле. Алымдарыбыз айтат, туугандар, эмнеге ушундай сыноолор келди? Анткени пайгамбарга итаат, пайгамбарга баш ийүү болгон эмес. Мусульмандардын ортосунда ынтымак, биримдик кетип калгандыктан Алланын жардамы көтөрүлүп кетти, туугандар. Качан мусульмандардын бардыгы башы бир болсо, максаттары бир болсо, Алланын жардамы, Алланын берекеси келет, туугандар. Ошондуктан урматтуу мусульман бир туугандар, бардык мусульмандар биздин бир туугандарыбыз. Мен өзүм эле бейишке барсам болду эмес. Келгиле, ар бир мусульманга дуа кылайлы. Ошолордун ислам динге келүүсүнө, Аллахтын жолуна түшүүсүнө бардыгыбыз аракет кылышыбыз керек, туугандар. Бул жашоо өтүп кете берет, бул жашоо кыска. Жашасаң 1000 жыл армансыз, акыры бир күн өлөрсүң. Алланын салган жолуна акыры бир күн көнөрсүң. Жатасың жалгыз тар жерде, каршыңа эч ким бара албайт. Атаке деп, байке деп, балдарың келип кабар ала албайт. Ал бардыгыбыздын бара турган жер караңгы мүрзө болот. Айнеги жок, төрү жок, эшиги жок. Бардыгыбыз ушул жака барабыз. Ошондуктан урматтуу мусульман бир туугандар, алымдардын айткан сөзү бар. Бүткүл алам деген. Ушунун ичинде эң шарафаттуусу, улуусу ушул адам. Бирок мусульман адам өз максатын унуткандыктан, Алланын жолунда жүрбөгөндүктөн эң төмөн даражага түшүп калган. Бусуп алып жүрөктү, илип алып мусульман деген сүрөттү, канчалаган күндөр өттү, канчалаган түндөр өттү, дүңкүрөткөн жүрөктү. Сүттөй актык, бардык жакта гүл кушаттык. Аттиңай аттиң, бул өтө эле мастык, мастыктан биз эмне пайда таптык? Канча жашообуздун аркабызды карайлы, канча Алланы кыл дегени кылган жокпуз, кылба деген нерседен тыйылган жокпуз. Алланы канча наразы кылганбыз, ичпе деген ичкенбиз, сүйлөбө дегенди сүйлөгөнбүз, баспа деген жака баскан элек. Канчалаган күндөр өткөн, канчалаган түндөр өткөн, бирок Аллах Таала мээримдүүлүгү менен сиз менен бизге иман берип, ислам дөөлөтүн берип, мечитке алып келип атат, туугандар. Урматтуу мусульман бир туугандар, бир убакта жалгыз Алла гана бар эле. Башка эч ким, эч нерсе жок эле сиз көрүп аткан. Бир күн келет туугандар, бир күн келет туугандар, Аллах жалгыз гана калат. Аллах жалгыз гана калат. Идас самаун фаторот, асман жарылат, асмандагы жылдыздар сапырылып түшөт, жер токтойт, адамдар өлөт, бардыгы өлөт, эч ким эч нерсе калбай калган күн келет. Ошол күн келет туугандар. Эмне үчүн ошол күндү ойлобойсуң? Бассаң, турсаң, ааламга көңүлдү бурсаң, көмөскөдө эмес го айлананын көгөргөнү, көмөскөдө эмес го атаңдын, энеңдин, досторуңдун өлгөнү. Аалымдар жасат, жасканы жүрөктү жарат. Дос балтадай кесип айтат, душман шекердей таттуу айтат. Айтылган сөз этиңе эмес, сөөңө жетсин, түбү барып туруп жүрөңдүн түпкүрүнө жетсин. Ар бир мусульман адам ушул жума намазга келген. Ар бир мусульман адам өзүмдү дагы, ата-энемди, бир туганымды, элимди, жеримди, жалпы үммөттү бейишке алып кетем деп жүрөктөн чечсин. Баарыбыз жүрөктөн чечим чыгарабыз да иншалла. Өзүбүз дагы бейишке баралы. Жалпы мусульмандарга аракет кылайлы, дуа кылайлы, менет кылайлы, дават кылайлы. Жалпы мусульмандын бардыгы Алланы разы кылып, акыры бейишке бардыгы барсын. Аракет иншалла. Аллахым баарыбыздан разы болуп, ката кемчилик күнөөлөрүбүздү Аллахым кечирген болсун. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin. Жараткан Аллахым ушу айтылган сөздөргө баарыбызга амал кылууга тауфик берген. Би рахматке.